10-11-12 сентябрь күндөрү органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү долбоорунун алкагында таңдалып алынган Тосор, Маман, Теплоключенко айылдарында экинчи агротур уюштурулду. Органикалык аймактарда эмгектенген фермерлер облустун тургундарына таза, коркунучсуз өндүрүлгөн азыктарын тартуулашып, өндүрүлүп жаткан бул азыктар элибиздин ишенимине ээ болуп жатканын айтышты. Дан эгиндер боюнча, сортовой картошканын сорттары боюнча, жашылчаларынча үйрөндөрдү жайылтып, Кыргызстанга кенен жайылтып келатабыз. Аксу органикалык кооперативи көргөзмө жарманкесин күткөн кардарлардын көбөйүшү органикалык фермерлердин ишине дем берерин айтышып, алган багыттардын келечеги кенен экендигин тастыктоодо. Уюштуруучулардын айтымында органикалык азыкка болгон суроо талаптар учурда көп болууда. Алуучулар Бишкек шаарынан келишти, көчөгө келишкен, көчө кечке жук келишип, бүгүн ушу биздин айылга келишип, баалашканда агротурда баягы договор менен эметкенбиз өзүбүз. Картөшкөнү 30 сомдон, редька, капусталар, кызыл-кызылча 30 сом, сабиз 45 сом, чеснок 200 сом. Таза органика да? Таза органика. Бадыраңда 30 сом, ошол таза органика баары тең ошол. Ошонун баарын ыраазы болуп алып кетип атышат. Эми кийинкилердин договор боюнча улам потребительдер өзлөрү заявка беришет, ошондо салып турабыз калгандарын. Ошол эми биздин экинчи тур болду, жакшы. Биринчи турда келгендер да келишиптир, экинчи турга да кошулушуптур элдер. Белгилей кетсек, органикалык аймак курчап турган чөйрөгө терс таасирин берүүчү заттарды айыл чарба иштеринде колдонбостон, органикалык ыкма менен азыктарды өндүрүү боюнча иш алып барып жаткан фермерлердин жалпы демилгеси алдында түзүлгөн бирдиктүү кооператив. Биз башында Бөкейжи менен иштеп келгенбиз, 15-16 жылга чейин проект менен проекттин мөөнөтү бүтүп, анан биз токтоп калбастан коомдук бирикме болуп иштедик 16 жылы. Анан коомдук бирикмеге мамлекет тарабынан көп көңүл бөлүнбөйт экен. Анан кооператив түптөлөлү деп Минсельхоз менен иштешкенге ошо 17 жылы ыктыярдуу фермерлердин башын бириктирип Аксу органик кооперативин түптөгөнбүз. Өзүбүз түптөгөнбүз. 10 кишиден турган учредитель, көбүнчө өзүмдөн чогуу иштеп келаткан башындан ишеничтүү досторум. Анан үй бүлөм бар ичинде, балдарым, күйөөм дегенде, анан бир туугандарым бар. Ошо ишеничтүү адамдар учредитель болуп баштаганбыз, негиздөөчү болуп. Койка эл аралык кызматташтык агенттиги тарабынан колдоого алынган бул долбоордун алкагында дыйкандардын жөндөмдүүлүгүн жогорулатуучу окуулар уюштурулуп, аталган 3 айылда түзүлгөн фермердик кооперативдердин негизинде кайра иштетүүчү жабдуулар орнотулуп, инфраструктуралык маселелер чечилет. Мындан сырткары кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү багыттары боюнча окутуулар жүргүзүлүп турат. Талант Айдарбеков, Алтынбек Исаев, Сергей Мишенко, Ысык Көл жаңылыктары.